Ассалаумағалейкум, шалаба! Ассалаумағалейкум, урматтуу бүгүнкү концертти көптөн бери чыдамсыздык менен күтүп келгендер кандайсыздар? Ой, какем бүгүнкү концертимизге ар тараптан келген конокторубуз бар да, могу биздин алдыбызда олтурган, чек жейип олтурган, прям тушубузда олтурган чакыруу менен келгендер, ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум, анча-мынча таныш билиштерин ортого салып бекер келгендер кандайсыңар? Концерт башталайын дегенде жарым саат калганда, Мурат, брашка киргизип койсоң, брашка деп чалып, акыры телефонумду өчүрүп койсом, бекер киргендер кандайсыңдар? Бул жакта турган чоң эшиктен киргендер кандай? Жана тешиктен келгендер кандай? Анан ашып киргендер кандайсыңар? Арка тараптан качып келгендер кандайсыңдар? Бүгүнкү концертке жап-жакшынакай болуп, кыз жигит болуп келгендер барсыздарбы? Ой, какем кыз жигит деп айтып калдың, кызы жагы жок, жигити дагы жок. Жалгыздан келип, ушул жерге келип кыз жигит болуп алгандар кандайсыңар? Чыныгы эркектик кылып, кызына билет алып киргизип коюп, өзү көчөдө калгандар кандайсыңар? Андан да эркектик кылып, чыныгы эркектик кылып, дейм. Эркектик кылып, девушкасына билет алдырып алып, жанында мантайып отургандар кандайсыңар? Анан бир кызын могул жака отургузуп коюп, бир кызын жогоруга отургузуп коюп, бир кызын могул жака отургузуп коюп, катын бала чакасын пешенесине коюп алган Мурат, досум кандайсың? Кадыр гаңгырбаш чалкаштырдың биягында көбөз. Какем мол жактан урушуп кетет, окшойбуз го дейм, экөөбүз чыгып алып айтыша бербей. Мону карасаң, кайта караңгы болсо дагы бүгүнкү концертибизге Жалал Абад чергесинин эң сулуу, татынакай, ничошка, красавица кыздары келген го, чиркир. Кыздар, ассалаумағалейкум. Мурат, билесиң, Жалал Абадта окуу жай көп, ошол окуу жайдан келген, ар бир окуу жайдан келген кыздар булар. Ошол кыздарды мындай эркектерге мындай жашоо тартуулаган, назиктик тартуулаган, жашоо тартуулаган мындай бир гүлгө теңебейли ушул айындарды, кандай дейсиң? Базар жок. Бирок каке чын моюнга алыш керек, бирок гүлдүн түрлөрү бар да какеде го. Азыр ошолорду биз салыштырып кетебиз. Мисалы болуп, Жагунун медфагында окуган кыздарды мен кактуска окшоштурам. Неге? Тийишсең эле сайып коюшат булар. Сен медфактын кыздарын кактуска окшоштурсаң, мен Жагунун мед коллежин кыздарын талдын гүлдөрүнө окшоштурдум. Неге? Кичине эле шамал болсо учуп кетишет. Жагу деп калдык. Ошол эле Жагудагы физкультурнын кыздары бар го. Ошолорду мен алоэге окшоштурдум. Ёптугуге. Алоэни мында карасаң, же гүлгө кирбейт, же чөпкө кирбейт. Жалал Абад жергесинде жалаң текелер окуган, коммерческий окуу жайында окуган кыздарды, кышта өсө турган роза гүлүнө окшоштурдум. Себеби роза гүлү кышындасы кадыр ушунчалык кымбат болот. Неге? Каке кымбат болот дейм, каке. Бирок жайындасы ит арзан болуп кетет го булар. Мурат, ошончо болуп калды, мен тиги муктун кыздарын семечканын гүлүнө окшоштурам. Ёптугуге. Неге? Мынаны карап тур. Жагунун малдары мынакка кетсе биякты карайт. Мынакка кетсе мынакты карайт. Эң негизгиси гүлдө эмес кептин бар. Ошол семечкасында, семечканы алып чаксаң, вода. Ой, какем смертельный номер угуптур эме. Мен Баткендин кыздарын дүйнө жүзүндө жок, Гиннестин китебине кирген Айгүл гүлүнө окшоштурдум го. Охо, не үчүн? Алар дүйнө жүзүндө жок, Кадыр.
Алар только баткенде жүрө беришет деп койбойт. Мурат, ошончо болуп калды мен тиги Нур коллеждин кыздарын чырмоокко окшоштурам эй. Неге? Бирөөнү илештирдин, калгандары сөзсүз илешет. Эми какем, сен гүлдөн баштадың эле чөпкө өтүп кеттиң, чөп, значит, чөп. Мен Домбытанын кыздарын ошто айтпа бул жерде, бул жерде деле Домбыта. Домбытанын кыздарын ажырыкка окшоштурдум. Неге? Өсөт, оросуң, өсөт, оросуң, өсөт, оросуң, кышында сем өсө берет кадыр олар. Мурат, мындай кыздардын үстүнөн тамашалап күлүп койсок, эркектер жырга олтурат да могул жерде. Күлүп атат кыздардын үстүнөн депчи. Эркектерди дагы мындай бирдемке окшотуп көрбөйлүбү? Окшоштурайын ба? Жалабаттын эркектер мондай какем карап турсаң, булар картошкадан башка эчтеке жок. Көрсөткөндүн баары тамаша, урматтуу Жалабат. 1-2-3 ноунейм курама командасы. Сиздерге арналган бүгүнкү шоу концертибизге куш келиңиздерчи. 1, 2, 3, кетти! I got it from my daddy. I got it from my daddy. I got it, got it. Hey, where'd you get that body from? I got it from my daddy. I got it from my daddy. I got it, got it. Hey, where'd you get that body from? I got it from my daddy. Get ugly. Diddly 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 diddly. Diddly 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 diddly. Yeah. Diddly 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 diddly. Шарахат, ардактуу достор, биз баштадык. Жакында эле Кыргызстанда көчмөндөр оюндары болуп өттү. Көкбөрү боюнча финалдык беттеште комментаторлук милдетти азыркы президентибиз Алмазбек Атамбаев жана экс-президент Роза Отунбаева аркалап калды. Саламатсыздар, урматтуу спорт көргөндөрү. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай бир какой-то бир жүндү Кыргызстар менен казактар талбашып аткан эми спорт деген спорт бул эми биз Кыргызстандын балбандарына ийгилик каалап калабыз эми не болгон чакта деле очередте турган. Андан кийин Розече, мага да очеред бериңчи. Мен да сүйлөйүн. Айнанайын көкбөрүчүлөр, силерди Кудай колдосун. Силер утасыңар. Мен Розече, өткөндө да 31-нде ушинтип уят кылгансыз. Кайтың, Розече. Достор, барыңар билесиңер, кинолордо сүйүүлөр ушинтип башталат, Ошондой сүйүүгө аябай, өлө ишенген кыз көчөдө. İşlerim болуп атат. Нормально. Сонун. Ооба. Болуп атат дейм. Кандай? Жакшысыңбы? Болуп атат. Ооба дейм. Эй! Чоң кыз. Албалыңыз. Шарапат, ардактуу достор, улантабыз. Кайрат Нуртастын кайерде болбосун, кайсы шаарга барбасын конкуренттери бар экен. Сиздер үчүн көрсөтөлү Бишкек шаарындагы Кайрат Нуртастын конкуренти ким болду экен? Алматынын түндөрүндөй Алатаунун Бүгүн сенин тууган күнүң Алматынын түндөрүндөй. Нурлан Насип бол чыгып коюңуздар Бишкектеги конкурент. Эми барыңыздар үчүн кызык болуш керек. Кайрат Нуртастын Ош шаарындагы конкуренти ким? Алматынын түндөрүндөй Алатаунун салкын. Ya, ¿qué hora? Tupli yıltıraydı. Olma atının günler.
Алдыға жылабыз. Сенсация туғандар. Ош шаарында 70 жаштағы ақсақал үйленіп, той бүткөндөн кейін көшөгөгө кирип бараткан кезі. Ей, Не? мәккәм бағын, мені уят қылбағын. Мен жеңелеріне сөз беріп қойғамын. Түшіндің бі? Тоқта! Мен емес! Ей! Дөдірөй бере қаваш! Шулы. Мына! Ей, күйе балаға оқшасың, мәккәм бол, көшөгөге кирип атасың. Көрсөт өзіңді дейін. Түшіндің бі? Ты чё мне извинились? Мен 30 неверем бар. 10 балам бар. Мен чачып таштаймын. Болды. Удачи. Удачи, давай. Нече? Удачи. Давай. Ей. Ей, не болды? Сиренияның ашкысын беріп тұр. Байелі тақпай білең мені келдіратпай. Еми удачи. Аха. Ей, тағым не болды? Не мені гаражға кіргізіп бердің? Алдыға жылабыз. 21-ші ғылым. Азырқы замандағы ата баланың майеги. Атамаға бер, ата! Жоқ балам, жетшет. Ата кішіне. Бермен болды балам. Мұнанша ата бер, пожалуйста, ата. Мен сенім не деген үміттерменен бақтым балам. Бер! Ой, бер! Бермен! Ата берші! Мақұл, тағы қанша? 250 мегабайт жатады. Бас! Бұладамыз, үйленген мырзаларға кеңеш. Ағалар, егер аялыңар аябай эле кобра болсо, моондай ыкманы колдонсоңор болот. Мен келдім, жаным. Saat kaç oldu da? Saat 2 oldu koy. Koşlar ben saat koysun yerim var diye baldarım jet kaldı koy. Aç kakalı öldük koy biz kaçak çevirsin köşeyse iş verdi kaçak attık koy. Алдыға жылабыз. Ар бірімізделі ашқазан бар. Ал ашқазандырыз ар кимде арқандайша иштейді. Көрөлі жоғарғы кеңештен депутаттарының ашқазандары қандай иштейді? Жаман құрсап бітті. Нан, борсоқ, қаттама, чүчпара, чөпжар, салат, бешбармақ, қуырма, лағман, қысқасы Қырғызстанның бюджеті. Еми көрілі достар, студенттің ашқазаны қандай иштейді? Жаман құрсақ ашты жоқ дегенде су ішіп алайыншы. Чарақбат, соңында Нонейм командасы өзіне жаққан ең жақшы көрген тамашасын ойнайды. Барыңыздар ле Рекетир кинотасмасын көрген болушыңыздар керек. Азыр бізде Рекетир кинотасмасынан қысқаша үзінді. Саян, салам алейкум. Валейкум салам. Кеше бойын көрдік. Бізге қошылбайсың бе? Жақшы ұршат кенсін. Мен сілерге қошылсам, қандай пайда давам балдар? Аз елі уақыттың ішінде
акчалуу, үйлүү, машиналуу болсун, кыскасы боп кетесиң. Ал үчүн мен эмне кылышым керек балдар? Биринчи өзүң жазыласың, аркаңдан 2 адам жазасың. Ал 2 адам 2ден адам жазыш керек. Түшүнбөй калдым. Силер кимсиңер? ИПАР компаниясы. Жана чаке. Шабала кайда жалабат? Урматтуу меймандар, оюнубуздун соңунда Нолайым карама командасы биринчи оюнубуздун соңунда эмнени айткыбыз келип отурат. Барыңыздар кечки мал жатарда будильникти коюп жатасыздар. Бул деген сөз эртеңки күнгө үмүт. Ал эми жаш ымыркай баланы кармап өйдө кыргыта турган болсоң, ал коркпойт, тескерисинче сүйүнөт. Бул деген сөз ошол жаш баланын ыргытып аткан адамга ишенич болуп эсептелет. Бул сөзүбүз менен Нолайым карама командасы эмнени айткыбыз келди? Ноунейм командасы дал ошол жаш бала сыяктуу бийиктикке учкан болсок, ал эми ошол бийиктикке учурган кыргыз халкын бул сиздер болосуздар. Биз сиздерге ишенебиз. Ноунейм командасы. Мурат кепе турабыз, Кадыр кепе турабыз. Тайыр, сен даярым турасың. Мен Мурат менен Кадыр алып калдым туугандар. Эми азырдагы бул жака биздин казак тууганыбызды, казак бауырдас чакырайын, урматтуу мега биздин жылдызыбыз Кайрат Нуртас келсеңиз. Кой беребиз. Ой, туугандар, келиңиз. Кайрат Нуртас, Ноунейм. Мына бүгүнкү Кайрат Нуртас менен биргеликте ары жагы Москва шаарында бул жигиттер чогуу концерт коюшкан. Мына билесиздер, азыркы Россияда ар бир өлкөсүндө биздин кыргыз эстрада жылдыздары, казак эстрада жылдыздарында көпчүлүгү ушундай кайрат косулган биздин жигиттер менен биргеликте биздин жигиттер концертте ар дайым жашылтарда кызматта. Андыктан Келиңиздер эми казак кыргыз бир тууган деп коет, ардактуу меймандар, кадырлуу коноктор. Дал ушундай биз кыргыз эли конокчул элбиз. Алыстан мейманыбыз келсе, үстүнө чепкен жаап, бакай калпакты баса кийгизген элбиз. Агайымдар, бүгүн майрам, бүгүн той. Мүмкүн Кайрат Нуртас Жалабатка күйөө болуп калыптыр туугандар. Ар бир мүнөт кайталаңыз. Сарпай абыт болсун деп коет кыргызда. Асмандан чырак көрсөң жылдыз деп бил, ак калпактуу агаларды көрсөң кыргыз деп билет тургандар. Ак калпак бул кыргыздын аскадагы мөңгүсү, тийишчү келсе эгерде, душмандын келсе өлгүсү дейт. Кол шаалар болсун. Рахмет, үлкен рахмет, Алла разы болсын. Менге адемирек екен, кішкене. Кымбатыраак. Менге кымбаттау екен, рахмет. Рахмет жігіттер, сендерден нормально екен, пойдет. Кыргызстан, я вас люблю. Кайрат Нуртас, бауырдасымызга чоң рахмат. Бар болуңуз. Кайрат Нуртас. Кандайсың? Кадыр гангырбаш чалкаштырдың биягында көбөз. Эми каке мол жактан урушуп кетет, ошойбуз го дейм, экөөбүз чыгып алып айтыша бербей. Мону карасаң, кайта караңгы болсо дагы бүгүнкү концертибизге Жалал Аба чергесинин эң сулуу, татынакай, ничошка, красавица кыздары келген го, чиркин. Кыздар, ассаламу алейкум. Мурат, билесиң, Жалал Абадта окуу жай көп, ошол окуу жайдан келген, ар бир окуу жайдан келген кыздар булар. Ошол кыздарды мындай эркектерге мындай жашоо тартуулаган, назиктик тартуулаган, жашоо тартуулаган мындай бир гүлгө теңебейли ушул айындарды, кандай дейсиң? О, базар жок. Бирок каке чын моюн калыш керек, бирок гүлдүн түрлөрү бар да каке го. Азыр ошолорду биз салыштырып кетебиз. Мисалы болуп, Жагунун медфагында окуган кыздарды мен кактуска окшоштурам эй. Неге? Тийишсең эле сайып коюшат булар. Сен медфактын кыздарын кактуска окшоштурсаң, мен Жагунун мед коллежин кыздарын
талдың гүлдөрүнө окшоштурдум. А эмнеге? Кичине эле шамал болсо учуп кетишет. Жагу деп калдык. Ошол эле Жагудагы физкультурнын кыздары бар го. Ошолорду мен алоеге окшоштурдум. Жоп тигиги. Алоени мында карасаң же гүлгө кирбейт, же чөпкө кирбейт. Жалабат жергесинде жалаң текелер окуган, коммерческий окуу жайында окуган кыздарды кышта өсө турган роза гүлүнө окшоштурдум. Себеби роза гүлү кышындасы кадыр ушунчалык кымбат болот. Эмнеге? Каке кымбат болот дейм, каке. Бирок жайындасы ит арзан болуп кетет го булар. Мурат, ошончо болуп калды мен тиги муктун кыздарын семечканын гүлүнө окшоштурам. Жоп тигиги. Неге? Мынаны карап тур. Жагунун малдары мынакка кетсе биякты карайт. Мынакка кетсе мынакты карайт. Ассаламу алейкум, шалаба! Ассаламу алейкум, урматтуу, бүгүнкү концертти көптөн бери чыдамсыздык менен күтүп келгендер кандайсыздар? Ой, какем бүгүнкү концертибизге ар тараптан келген конокторубуз бар да, могу биздин алдыбызда олтурган, чек жейип олтурган, прям тушубузда олтурган чакыруу менен келгендер, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, анча-мынча таныш билиштерин ортого салып бекер келгендер кандайсыңар? Концерт башталайын дегенде жарым саат калганда, Мурат, брашка киргизип койсоң, брашка деп чалып, акыры телефонумду өчүрүп койсом, бекер киргендер кандайсыңдар? Мол жакта турган чоң эшиктен киргендер кандай? Жана тешиктен келгендер кандай? Анан ашып киргендер кандайсыңар? Арка тараптан качып келгендер кандайсыңдар? Бүгүнкү концертке жап-жакшынакай болуп, кыз жигит болуп келгендер барсыздарбы? Ой, какем кыз жигит деп айтып калдың, кызы жагы жок. Жигити дагы жок. Жалгыздан келип, ушул жерге келип кыз жигит болуп алгандар кандайсыңар? Чыныгы эркектик кылып, кызына билет алып киргизип коюп, өзү көчөдө калгандар кандайсыңар? Андан да эркектик кылып, чыныгы эркектик кылып дейм. Эркектик кылып, девушкасына билет алдырып алып, жанында мантайып отургандар кандайсыңар? Анан бир кызын могул жака отургузуп коюп, бир кызын жогоруга отургузуп коюп, бир кызын могул жака отургузуп коюп, катын бала чакасын пешенесине коюп алган Мурат досум. Шарafat, ардактуу достор, биз баштадык. Жакында эле Кыргызстанда көчмөндөр оюндары болуп өттү. Көкбөрү боюнча финалдык беттеште комментаторлук милдетти азыркы президентибиз Алмазбек Атамбаев жана экс-президент Роза Отунбаева аркалап калдыр. Саламатсыздарбы, урматтуу спорт көрөрмандары. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай, бир какой-то бир жүндү кыргыздар менен казактар талашып аткан эми спорт деген спорт бул эми биз кыргыздардын балбандарына ийгилик каалап калабыз эми не болгон чакта деле очередте турган. Андан Розачы, мага да очеред бериңчи. Мен да сүйлөйүн. Айнанайын көкбөрүчүлөр, силерди Кудай колдосун. Силер утасыңар. Мен Розачы, өткөндө да 31-нде ушинтип уят кылгансыз. Кайттың Розачы? Достор, барыңар билесиңер, кинолордо сүйүүлөр ушинтип башталат,
Ушундай сүйүүгө аябай өлө ишенген кыз көчөдө. Да. İşlerim болуп атат. Нормально. Сонун. Ооба. Болуп атат дейм. Кандай? Жакшысыңбы? Болуп атат. Ооба дейм. Эй, Чоң кыз. Алып алыңыз. Эң негизгиси гүлдемес кептин бар. Ошол семечкасында, семечканы алып чаксаң, во да. Ой, какем смертельный номер угуп туремем. Мен Баткендин кыздарын дүйнө жүзүндө жок. Гиннестин китебине кирген Айгүл гүлүнө окшоштурдум ғой. Охо, не үчүн? Алар дүйнө жүзүндө жок кадыр. Алар только Баткенде жүрө беришет деп койбойт. Мурат, ошончо болуп калды мен тиги Нур колледждин кыздарын чырмоокко окшоштурам. Неге? Бирөөнү илештирдин, калгандары сөзсүз илешет. Эми какем сен гүлдөн баштадың эле чөпкө өтүп кеттиң, чөп, значит чөп. Мен Домбытанын кыздарын Ошто айтпа бул жерде, бул жерде деле Домбытан. Домбытанын кыздарын ажырыкка окшоштурдум. Неге? Өсөт, оросуң, өсөт, оросуң, өсөт, оросуң. Кышында сен өсө берет кадыр олар. Мурат, мында кыздардын үстүнөн тамашалап күлүп койсок, эркектер жырга олтурат да могул жерде. Күлүп атат кыздардын үстүнөн депчи. Эркектерди дагы мына бирдемке окшотуп көрбөйлүбү? Окшоштурайынбы? Жалабаттын эркектер мондай какем карап турсаң, булар картошкадан башка эчтеке жок. Көрсөткөндүн баары тамаша, урматтуу Жалабат. 1-2-3 ноунейм курама командасы. Сиздерге арналган бүгүнкү шоу концертибизге куш келиңиздерчи. 1, 2, 3, кетти! I got it from my daddy. I got it from my daddy. I got it. Hey, where'd you get that body from? I got it from my daddy. I got it from my daddy. I got it. Hey, where'd you get that body from? I got it from my dad. Get ugly. Чарахат, ардактуу достор, улантабыз. Кайрат Нуртастын кайерде болбосун, кайсы шаарга барбасын, конкуренттери бар экен. Сиздер үчүн көрсөтөлү Бишкек шаарындагы Кайрат Нуртастын конкуренти ким болду экен? Алматынын түндөрүндөй Алатаунун Бүгүн сенин тууган күнүң Алматынын түндөрүндөй. Нурлан Насип бол чыгып коюңуздар, Бишкектеги конкурент. Эми барыңыздар үчүн кызык болуш керек. Кайрат Нуртастын Ош шаарындагы конкуренти ким? Алматынын түндөрүндөй Алатаунун салкын. Я, киола? Тупли йылтырайды. Алматынын күнлөр. Алдыга жылабыз. Сенсация тугандар. Ош шаарында 70 жаштагы аксакал үйлөнүп, той бүткөндөн кийин көшөгөгө кирип бараткан кези. Эй, не? Маккам болгон. Мени уят кылбагын. Мен жеңелерине сөз берип койгомун. Түшүндүңбү? Токто! Мен эмес! Эй! Дөдүрөбөй бере калаш! Ушубу? Мына! Эй! Күйө балага окшосоң, маккам бол, көшөгөгө кирип атасың. Көрсөт өзүңдү дейт. Түшүндүңбү? Ты чё мне извинились? Мен 30 неберем бар. 10 балам бар. Мен чачып таштайм. Болду. Удачи. Удачи, давай. Нечи? Удачи. Давай. Амин.
ne oldu? Sireniyanın aşkısın berip duruk. Bayala takpayı bilen beni geldiretmey. Emi удачи.